Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле бир аял баардык кичинекей балдарды бир бөлмөгө киргизип, үнүңөрдү чыгарбай отургула деп айтат да эшикти бекитип кетет. Балдар сыналгы көрүп отурушканы менен аркы бөлмөлөрдө өтө коркунучтуу үндөр чыгып жатты. Бир кезде эшикти каккылап орну жуктурган зомбилер кирип келишет да. Балдардын баарын тиштеп вирус жуктура башташат. Ал балдардын арасынан бир гана Джейми деген бала ал жерден качып кетүүгө мүмкүн болуп, атасын издеп бат эле чиркөөгө жетип барат. Көрсө анын атасы чиркөөчү болуп, Джейми атасына болгон иштин жайын айтса, сыягы атасы бул жөнүндө эч эле кабардар болгонбу айтор. Джеймиге сен коркпо деп айтып, биздин күнүбүз бүткөн жок, тескерисинче ушундай жол менен биздин аалам сакталып калып жатат деп айтып, бар аракетиңди кыл деп Джеймини качырып жиберип өзү калып калат. Бир аз өтпөй эле ал жерди дагы вирусту жуктурган зомбилер тез эле каптап кетти. Джейми болсо бир канча убакыт бир жерде жашынып отуруп, зомбилер кеткенден кийин гана токой аралап качып баратканын көрөбүз. Ошентип бул вирус тездик менен эле дүйнө жүзүнө таралып, ар кайсы жерлерде гана ар кандай жолдору менен адамдар жан сактап жатышты. Ушул күндөн тарта 28 жыл убакыт өтүп, биз деңиз жээгиндеги өзүнчө аралды көрөбүз. Бул жерде жалаң гана вирус жуктурбаган адамдар жашап, өздөрүн коргоп тиричиликтерин өткөрүп жатышкан эле. Мындайча айтканда бир кичинекей мамлекеттик системаны түзүп алышкан десек болот. Биз ушул аралда жашаган Джейн жана анын баласы Спайк менен таанышабыз. Бүгүн таң эрте туруп эле ата бала кандайдыр бир нерсеге даярданып, азык-түлүктөрүн жана курал-жарактарын салыштыра башташат. Ал эми Спайктын апасы Айла бир түшүнүксүз оору менен ооруп калган. Ошондуктан ал ар дайым кыйналып көбүнчө төшөктө жатып, анан да эс тутуму өтө эле начарлап кеткен. Джейн ойгонгон аялы менен коштошуп, мен бүгүн баламды чоң материкке алып чыгайын деп жатам деп. Айла дароо эле ызы чуу чыгарып, Спайк али кичинекей балада. Бул аралдан кетсеңер Спайк үчүн өтө коркунучтуу болот деп кыйкыра баштайт. Джейн албетте аялы ушинтип каршы чыгаарын билген. Бирок Айла 10 мүнөт өткөндөн кийин эле бул сүйлөшүүлөрдүн баарын унутуп калгандыктан, Спайк апасына мен мектепке кетип жатам деп тынчтандырып коет да үйдөн чыгып кетет. Ал эми ошол айылдын жашоочулары Спайкка ар кимиси ар кандай кабылуу тилектерин айтышып, кээ бирлери керектүү нерселерин берип узата башташат. Караалчылардын жетекчиси дагы Джейнге Спайк азырынча жаш болуп калбайбы деп эскертип, бирок Спайктын атасы Спайк азыртадан эле даяр боло баштады деп коет. Көрсө жаш балдарды ушундай жаш кезинен баштап эле чоң материкке алып чыгып, жашоо үчүн күрөштү үйрөтө башташат экен. Ошентип дарбаза ачылып, Спайк менен атасы ал жактан чыгышып, аралдан жээкти көздөй таш жол бар экендигин көрөбүз. Бирок ал жол жээктеги суу тартылганда гана көрүнүп, кайра жээктеги суу көбөйөрү менен көрүнбөй калчу. Анан да бул жерден ар бир үй бүлө өз эрктери менен чыгышат. Эгер Спайк жана атасы кайра аралга кайтпай калышса, аларды эч ким издемек эмес. Алар жээкке жеткене калышканда Джейн Спайктан же балким артка кайтабызбы деп сурап көрөт. Спайк болсо атасынын жөн эле сынап сурагандыгын түшүнүп, азыр мен артка кайта турган болсом баардыгы мени алсыз деп айтышат. Ошондуктан мен дагы чоң жерди көрүп келишим керек деп андан ары жөнөшөт. Көп өтпөй өтө бийик эмес жерге чыгып барышып, Спайк горизонттогу эбегейсиз кең жерлерди көрөт. Албетте ага таң калыштуу жана кызыктуу болуп, бир кичинекей ааламдан эле чоң ааламга келип калгандай болду. Бул аймактын ар кайсы жерлеринде өтө көп айылдар, шаарчалар бар эле. Бирок өздөрүнүн коопсуздугу үчүн алар көбүнчө тынч жерлерде жүрүшү керек. Токойдон атасы Спайкка соймолоп жүрүүчү зомбилерди көрсөтөт. Көрсө зомбилер дагы ар кандай түрлөргө бөлүнүп, булар тынч соймолоп жүрүүчүлөр болуп, ал эми ылдам кыймылдап чуркагандар альфалар деп аталат экен. Ошол жерден Джейн Спайкка бир зомбини жаа менен аттыртып, башкалар да келип калбасын деп ал аймактан жылып жөнөшөт. Жүрүп отурушуп алар бир кезде бугулардын көп сандаган үйрүн көрүшүп, андан кийин өтө чоң эмес бир үйгө кирип барышса, дагы бир зомби асылып турган болот. Джейн баласына ал зомбини дагы атып өлтүрүүгө буйрук берип, канчалык зомбилерди көбүрөөк өлтүрсөң бул жашоого тезирээк көнүп кетесиң деп айтат. Андан ары жерлерди көрүп жүрүп отурушуп бир кезде жанагы айтып жаткан альфалардын тобуна туш болушат. Альфалардын алып башчысы бир ордунда эле туруп, жанындагылары болсо ата баланы кууп жөнөшөт. Джейн менен Спайк болсо болушунча качышып, кээ бир жерлерден алмак-салмак токтой калышып, жакындап калган альфаларды атып түшүрүп жатышты. Акыры алар бир үйдүн чатырына чыгып бекинип жан сактап калышып, ал эми жанагы альфалардын башчысы болсо дагы эле бир ордунан кыймылдабай, өзүнүн курмандыктарын издеп жатты окшойт. Түн окумда Джейн ойгонуп кетип, көрсө көп сандаган бугулардын үйүрү ал үйдүн жанынан чуркап өтүп жатышкандыктан, канча жылдан бери турган үйдүн эскилиги деле жетип кулай турган абалга келип калыптыр.
Үйдүн ар кайсы жери уурай баштап, Джейн баласын тездик менен ал жактан алып чыгып кеткенге жетишет. Атасы баласына бир мүнөт убакытты коротпойлу деп айтып, дароо эле аралга кайтуу үчүн болушунча чуркап жөнөшөт. Бул кезде деңиздин суусу көтөрүлүп, баягы алар өтүп келген жол сууга көмүлө баштаган болчу. Дал ошол учурда алардын артынан бир чоң альфа катуу ылдамдык менен чуркап баштайт. Джейн менен Спайк эптеп аралдын чебине жеткенге аракет кылышып, болушунча чуркап жардам сурап кыйкыра башташат. Ал эми альфалардын мындай түрү болсо чоң болуп, адамдан бир канча эсе күчтүү, шамдагай жана акылдуураак да болчу. Ал ата балага дээрлик жетип калганда, кароолдо тургандар аларды көрүп калышып, чоң октор менен аткылай башташат. Ошентип альфаны өлтүрүүгө мүмкүн болуп, Джейн менен Спайкты карашып, вирусту жуктурбагандыгын текшеришкенден кийин ичкериге киргизишет. Кийинки көрүнүштө элдер Спайк жана анын атасынын кайтып келишин майрамдап жатканын көрөбүз. Атасы элдин баарына баласын мактап, Спайк бир эле зомбини өлтүргөн болсо дагы Спайк көп зомбилерди өлтүрдү деп айтып жатты. Майрамдан кийин Спайк атасы башка аял менен кеткенин көрүп, алар чоң жерге жеткенде апасын карап туруу милдетин алган Сэм деген адамга келет. Спайк менен Сэм бир азга сүйлөшүп, Сэм баладан силер чоң жерге кандай барып келдиңер, эмнелерди көрдүң деп сурайт. Анда Спайк көргөн нерсесинин баардыгын айтып берип, мен алыстан күйүп жаткан отту көрдүм. Бирок атам ал жакта эмне өрттөнүп жатканы жөнүндө эч нерсе айтпай койду десе, Сэм ал жакта Келсон деген дарыгер бар экенин эстеп, Келсон мурун өтө күчтүү дарыгер болчу. Бирок ал эпидемиядан кийин ушинтип өзү жалгыз жашайт. Сыягы акылынан айнып калганбы айтор 15 жылдан бери ага эч ким жолуга элек деп айтат. Муну уккан Спайк апасынын жанына жатып уктап, эртеси атасынан ошол Келсон деген дарыгер жөнүндө сурай баштайт. Анда Джейн баласы билип алган нерсени айла жок айтып берүүгө туура келип, мен жаш кезде ал Келсон деген дарыгерди таанычумун. Бирок вирус жайылып эпидемия болгондон кийин ал жашаган жерден өтө жаман жыттар чыга баштады. Көрсө ал өлгөн адамдардын баардыгын чогултуп алып келип тизип алып, чекесинен өрттөп жаткан экен. Биз аны көрүүгө барганда ал бизди көрүп жөн гана кол булгалап койду. Биз ошондо анын акылынан айныган экенин түшүнүп, ошондон кийин Келсонго эч ким барган эмес, эч ким жолуккан эмес деп айтат. Анда Спайк атасынан апам эмне болот деп сурап баштап, эми эч кандай дарыгер жок болсо апам өлүп калабы? Апам өлүп калса сен кечээки Роза деген аял менен жашайсыңбы деп айтып салат. Анда Джейн ачууланып Спайкка кол көтөрүп жиберип, ушундан кийин Спайк атасына өтө эле таарынып калат да барып бир үйдү өрттөп жиберет. Элдин баардыгы жана кароолчулар баш болуп өрттү өчүрүү менен алектенип жатышканда, Спайк апасын ээрчитип чыгат да дарбазаны ачып аралдан кетип калат. Чоң жерге келгенден кийин апасы Спайктан ар кандай суроолорду сурай баштап, 10 мүнөт мурда болгон нерсени кайра эле унутуп калып, акылынан адашып жаш баладай эле болуп калган эле. Спайктын ою болсо ал апасын ээрчитип алып жанагы Келсон деген дарыгерди таап барып, апасын даарылатып айыктыруу болчу. Түндө алар бир жерде баш калкалап түнөп калышып, апасын уктатып коюп аны түнү бою кайтарып турууну чечкен Спайк бир кезде отурган бойдон өзү да уктап калат. Ошондо соймолоп жүрүүчү зомбилердин бири такыр билинбестен келе баштап, дээрлик Спайкты тиштейин деп калганда аны кимдир бирөө өлтүрүп салат. Эртең менен көзүн ачкан Спайк ал жерде өлүп жаткан зомбини көрүп, түндө бул жерде эмне болгонуна түшүнбөй, көрсө түндө ал зомбини апасы өлтүрүп салган болот. Ал эми кийинки көрүнүштө биз бир канча куралчан аскерлерди көрөбүз. Алар кайсыл жактан келгени белгисиз айтор. Азыркы күнгө чейин куралдарын сактап өндүрүп жатышкан окшойт. Бирок бир жерден алар көптөгөн альфалардын корчоосунда калышып, бүт баары тең кырылып, Эрик деген гана жоокер жан сактап калат. Спайк болсо апасы менен бирге өтө кооз талааларда келе жатышып, кезектеги зомбилерге туш болуп качып жөнөшөт. Эскилиги жеткен май куюучу жайга жетип келишип эптеп оозун ачып киргенге мүмкүн болуп, бирок канча жылдан берки куюучу майдын газы ал жерге топтолуп калган болот. Спайк менен апасына дем алууга кыйын болуп, арттан зомбилер кире башташып, ошол имараттын чатырындагы жанагы жалгыз калган жоокер Спайк менен апасын көрүп аларды сактап калат. Ал жоокер баланын аты Эрик болуп, Эрик Спайк жана анын апасына жардам берип коопсуз жерге жеткирүү үчүн алып жөнөйт. Ал өзү Швеция тараптан келгенин, жанындагы аскерлердин баардыгы курман болгонун айтып берет. Спайк болсо Эрикке сен азырынча биздин аралга барып жашап турсаң болот деп айтып, бирок а дегенде мен дарыгерге апамды жеткиришим керек деп айтат. Ошентип баягы дарыгер Келсондун күйгүзүп жаткан оту өтө алыс эмес жерден көрүнүп, ошол жакты көздөй токой аралап жөнөшөт. Бир кезде бир канча чиркөөлөрдүн ичинен бир кызыктай үн чыгып, Айла эч нерсеге карабай эле ошол жака кирип барса, ал жерде зомби аял төрөп жаткан болот. Анын эси ооп калганда Айла анын баласын алып, апасы дагы Спайк дагы ымыркайдын көздөрүн карашып, анын эч кандай оорусу жок төрөлгөнүн билишет. Ошол учурда эле Эрик кыйкыра баштап, менде буйрук бар, мен вирус жуктургандарды көрсөм өлтүрүшүм керек. Андыктан жолуман качкыла, бул аялды дагы баласын дагы өлтүрөм деп баштайт. Бирок Айла менен Спайк ымыркайды бербей тосуп туруп алышат. Дал ошол учурда Эрикти альфалардын башчысы Альфа Самсон деген зомби ийининен кармайт да жогору көтөрүп кетет. Бир аз өтпөй эле Альфа Самсон төмөнгө секирип түшүп, ал жанагы Эриктин башын тирүүрөй эле жулуп алган болот. Спайк жана апасы ымыркайды көтөргөн бойдон качышып, сыртка чыкканда Спайк Альфа Самсонду жаа менен бир канча жолу атканга мүмкүн болуп,
бирок ал такыр эле өлбөй жакындап келе берди. Дал ошол учурда Альфанын мойнуна бир нерсе сайылып, көрсө ал жерге баягы дарыгер Келсен келип калган болот. Анын дарысынын таасири менен жанагы Альфа Самсон ордунан кыймылдабай эле турган абалда уктап калган сыяктуу болуп калат. Ошондо Келсен Альфа Самсондун колундагы эриктин башын алып, Айла менен Спайкты ээрчитип алып эле өзүнүн үйүн көздөй жөнөйт. Келсен аларга мен ушул бойдон адамдарды көрбөй өтүп кетем го дедим эле. Бирок акыры силер келип, силерге жолуктум. Альфа Самсон келгенче бул жерде азырынча коопсузбуз деп айтат. Көрсө ал өлгөн адамдардын баардыгын алып келип өрттөп сөөгөктөрүн жыйнап, ал адамдардын баш сөөгөктөрүн болсо орто жака бийик кылып үйүп салыптыр. Эриктин баш сөөгүн дагы өрттөп тазалап бүткөндөн кийин ошол баш сөөгөктөрдүн арасына кошот. Анан да дарыгер Келсен ымыркай баланын таза төрөлгөнүн көргөндө ушундай дагы болот бекен деп таң калып калат. Кечинде болсо Спайктын суранычы боюнча анын апасын текшерип, бирок өкүнүчтүүсү Айла айыкпас тартка кабылганын билет. Анан да Келсен Спайкка апаңдын өмүрү соңуна чыгаарына өтө аз эле калды деп ачык айтат. Анда Спайк болбой эле буга көнгүсү келбей, балким мурунку цивилизациядан калган дары-дармектерди издеп көрөбүз десе, Келсен Спайкты тынчтандырып ага акырындан түшүндүрүп, биз баарыбыз баары бир бул өмүрдө өлүм даамын татабыз. Ансыз да апаң күнүгө оорудан улам араң эле чыдап жүрөт экен. Ошондуктан аны оору менен кыйнабай акырын эле узатып коюш керек деп түшүндүрөт. Албетте Спайк буга макул болбой, бирок Айла бул нерсеге өзү макул болуп, билгизбей аны кучактап жаткан кезде Келсен ага уктатуучу дарыны сайып коет. Спайк уктап калгандан кийин Айла дагы өз эрки менен дарыны саюуга уруксат берип, дары сайылгандан кийин Спайктын апасы дагы бул дүйнө менен кош айтышат. Эртеси Келсен Айланын сөөгүн дагы күйгүзүп даярдагандан кийин Спайк апасынын баш сөөгүн баш сөөгөктөрдүн эң башына коет. Ошол учурда Альфа Самсон ал жерге жетип келип, Келсен менен Спайк бир жерге жашынып алышса болбой. Альфа Келсенди кармап алат. Спайк Келсендин дарысын Альфа Самсонго дагы бир жолу сайып жиберип, Альфа Самсон уктап калганда, Келсен Спайкка Альфа уктап жатканда эртерээк аралыңа жетип ал деп айтат. Ошондо Спайк кичинекей ымыркайды көтөрүп алып жүрүп отуруп өзүнүн аралына жетип барып, бирок ымыркайды дарбазанын түбүнө илип коюп эле өзү кайра кетип калган болот. Кароолдогулар ымыркайды көрүшүп, аны алып киришип, ымыркайдын жанына жазып калтырып койгон Спайктын катын атасы жана башкалар дагы окушат. Спайк бул ымыркай зомбилерден туулган бала экендигин айтып, бирок анын дени таза эч кандай вируссуз экенин жазган. Анан да ал атасына мени ойлоп эч сарсана болбогула. Мен дагы да дүйнөнү көрүүгө кеттим. Качан кааласам ошондо кайтып келем деп жазган. Спайк жер кезип жүргөндө ага кезектеги альфалар кол сала башташып, альфалар дагы көбөйө баштаган кезде Спайкка дагы күтүүсүз жактан жардамдар келет. Бир канча куралчан адамдар пайда болуп ал жердеги альфаларды жок кылышып, алардын башчысы Спайк менен таанышып, өзүнүн аты Джейми экенин айтат. Биз ошондо бул адам тасманын башында атасынан айрылып токойго качып кеткен жаш бала экенин түшүнөбүз. Ошондон ушул күнгө чейин 28 жыл өтүп, эми өзүнө окшогон Спайк аттуу жаш бала дагы жашоо үчүн күрөшүп жүргөндүгүн көрөт. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.